Бүгін адаттағыдай эле биздин консенсус программабыз Марал радиосу аркылуу түз угулуп жана 24 телевидениясы аркылуу түз көрсөтүлүп турат. Бүгүн биздин консенсус программабыздын коногу кыргыз эл артисти, мамлекеттик токтогул атындагы сыйлыктын ээси Керим Турапов. Керим эми өтүп кеткен жыл деги эле маданиятта, адабиятта, тарых, тил жаатында жыл болуп жарыяланып, ошонун айланасында айрыкча маданиятка 16-жылы чоң көңүл бөлүндү деп маданият чөйрөсүндөгүлөр, эксперттер айтып атат. Сиз үчүн 16-жыл кандай жыл болду? Саламатсыздарбы, жалпы биздин радио угуучулар. Чынын айтсам, барыңыздарды мынакей быйылкы 2017 жылыңыздар менен куттуктайм. 17-жыл барыбыз үчүн жакшылыктын, аманчылыктын, тынччылыктын, ушундай бир жакшы жылдардан болсун, эсте кала турган. 16-жыл негизи жалпы маданият чөйрөсүндө, маданият жаатында чыны менен айтканда жакшы эсте каларлык бир жакшы жылдардан болуп калды. Ушулордун эң негизгиси өзүңөр айткандай көчмөндөр оюну болду. Албетте көчмөндөр оюну жөнүндө ар кандай пикирлер айтылып атат, ар кандай баары тең эле бирдей нукта кеткен жок. Ошенткен менен Кыргызстандагы ошо болуп өткөн көчмөндөр оюну аздыр көптүр бир тарыхта кала турган жакшы өзгөрүш жылдар болду. Кыргыздардын духун көтөрдү, Анан бир өзгөчө баягындай бир уюштуруучулук жагынан дагы болду, албетте. Ошол эле учурда кайсы бир деңгээлде жанагы режиссер же болбосо постановщик жалпысынан маданий программаны өткөрүүгө 150 миллион кураткандыгы тиги бул жөнүндө аябай катуу сөз болуп атат. Бунун канчалык чындыгы бар? Мен ошол Ибраев деген жигитке мен аны тааныбайм. Өзүнүн интервью берген жеринен угуп калдым. Анын баары мен албайм, бирок мен канча дейт 10% тиги бул дегендей сөздөр ушундай элге бир аз бир эмесин тийгизип койду. Өзү негизи мындай бир чоң иш-чараларды өткөрүп атканда ар бир тыйынына чейин, тиги буларына чейин ушу негизи айта берген деле кажет жок болуш керек. Туура. Керек болсо мындай оюндарды өткөрүүдө мамлекеттин өзүнүн акчасы кетиш керек, туурабы Керим? Мамлекеттин өзүнүн акчасы, анан мамлекеттин өзүнчө бир сыры болуш керек экен да негизи. Анан канча кетти, бияка кетти дегенде ар кимдин ар кандай ойлору пайда болот экен. Ошол жерине келгенде мен да бир кичине бир башкачараак ойлонуп кеттим, албетте. Ага чейин мен абдан оюм түз, абдан ыраазы болуп, ушунчалык сүйүнүп, кубанып, ошол көчмөндөр оюнун башынан аягына чейин көрдүм мен. Уюштурулук жагы абдан жакшы. Магыреки дүйнөлүк баягы чемпионат болгондо деле ушул аппаратураларды колдонгон. Мына ушундай шарттарда болгон. Ошол деңгээлде болду. Бирок Кыргызстанда ошондой көрүнүштөр биринчи жолу болуп атканда бизге жакшы бир ой калтырды, жакшы пикир. Сыймыктандык, чын айтканда. Эми андан сырткары дагы көп нерселер болду. Быйыл тарых жылы болду, маданият жылы болду. Ошол тарых маданият жылы боюнча дирекция өздөрүнчө бир чоң иш-чараларды өткөрүп атты. Маселен, Ошто өткөрдү, башка жерлерде Ошто өткөргөндө мен катыштым. Дагы башка ушундай чоң баягындай иш-чараларды өткөрдү. Бул негизи жалпы мамлекет үчүн, эл үчүн мындай бир маданий чоң иш-чараларды өткөрүү абдан керек бүгүнкү күндө. 25 жылдын ичинде былтыр өтө өзгөчө маани берилди. Мына 31 августта өлкөнүн президенти ушул маданият, тил, тарых жылын жакшы өткөрүп, ошого кошкон салымдары үчүн салыштырмалуу атайын өзүнүн указы чыкты 100 кишиге. Эми мындай тизмесин карап келсек, ар ким ар кандай ойдо кетет, бирок ал жерде абдан татыктуулары да бар. Кандай дейсиң? Мен бул боюнча да өзүмдүн оюм бар. Эми көрүүчү катары, укурман катары, мен маселен ошол чөйрөдө иштегенден кийин мен өзүмдүн пикирим болуш керек. Мен 2011 жылы да ушундай бир мамлекеттик чоң сыйлыктарды, наамдарды бергенде абдан көп берген да. Роза Исаховна аркылуу берилип, анан ошондо дагы аябай көп бир талкуулар болгон. Сыйлыктын мааниси кетип калган. Ошондо чамаданы менен тим эле чачып берилип кеткен. Анан барып 5 жылга мына мораторий жасалып калды. Андан кийин кечеги бергенде да мен ойлоп калдым да, негизи берилиш керек. Берилген менен андай болуш керек экен да. Ушул кээде ойлоп коем, ошо мораторияны жарыялабай эле койсо болмок экен да.
жарыялабай эле койсо болмок экен. Себеп? Анткени ошо 5 жыл ичинде ар бир театрлар ошол чыгармачыл кишилерге бир 5-тен 10-дон берип келгенде, себелеп келгенде, ошо азыркы бир бергени ошого жетмек да, жетип даже ашып кетти да. Мен бизде мындай да, бир жаса десе тим эле бөрк ал десе баш алышат. Ошол себептен эгерде жыл сайын эле берип, байкап, комиссиянын дагы мүчөлөрү, абройлуу кишилер, айрыкча ошол аттуу баштуу кишилерибиз болгон жакшы экен да, негизи. Кимдин чыгармачылыкта дараметин билген, ушундай бир бизде инсандар бар, ошолордон комиссияда отуруп берилсе, жыл сайын берилип эле отурса, жакшы эле болмок экен, ошондо адилеттик болуп калат эле да. Азыр эми мына мурда чемодан менен берсе, азыр бишогу менен чачты. Биз билбей да калдык азыр. Албетте сыйлык берилиш керек, баары чыгармачыл инсандар, кээ бирөөсүнө стимул болот, келечегине жакшы жардам болот дегендей. Ошол эле учурда эмгеги сиңип, көптөн бери аракет кылып, ушул элдин оозуна алып жүргөндөр деле кээ бирөөсү алынбай калып атат да. Ошондой болуп калат экен. Бул бүтпөй турган суроо албетте. Бирок негизи сыйлык наамдарды берген жакшы нерсе. Вообще мен наам боюнча өзүм оюм бар да, мындай. Менимче мурдагы жылдары ошол эл артисти деген наамы барларына мамлекет тарабынан аздыр көптүр өзгөчөлүктөр бар эле да. Маселен, баягы маянасына үстүгү акча 100%га чейин. Ушундай президенттин указы чыккан мурдагы учурда. Ошол учурда жакшы стимулдар бар эле да. Как-то бир эл артисти дегендин, эмгек сиңирген деген артисттин бир жакшы жактары бар эле. Баркы баасы бар болчу. Баркы баасы ошол учурда ошону алганга аракет кылат элең да, аракет жасаш керек эле. Азыр эми мен ойлоп калдым, народный аласыңбы, заслуженный аласыңбы, токтогул сыйлыгын аласыңбы. Бир дагы мамлекет тарабынан бир эчтекеси калбады. Абдан өкүнүчтүү, ошол кайсы жылдары бир 4-5 жыл мурда бүтүндөй баарын тим эле уй жалмагандай, жалагандай теп-тегиз алып салышты да, ушул абдан туура эмес болуп калды да. Ошол эле учурда ар бир мамлекеттин өзүнчө элдин аттуу баштуу кишилери сөзсүз түрдө болот. Мына ошолордой кишилер мамлекет тарабынан бир аз каралып турган персоналдуу пенсияны да алып салышты да. Ошонун баарына тең ошол президентибиздин айланасында жүргөн кеңешчилери балким ошолордун бир кайсы бир түшүндүрмөсү менен ушул кадамга барып калышты. Бирок негизи эл ойлойт экен да, президент алып салды деп. Мен ойлойм, бунун баарын президент ала бербейт деп бар. Президенттин айланасында айрыкча маданият боюнча кеңеш бергендин баары көп сыйлыкты алып бүтүп койгондор го дейм. Мындай деп суроону башка өңүтүнөн алгым келип атат. Сиз эл артисти болгондогу, ошол наамды алгандагы күнүңүз, токтогул сыйлыгын алгандагы күнүңүз сизде эмнеге үндөдү эле? Кандай бир таасирин берди эле? Кандай жоопкерчилик бар эле? Эми мен маселен эл артисти менен токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын алган учурларда менде бир мындай болгондо, ошол учурларда өтө маданиятка мамлекет тарабынан абдан бир башкача мамиле жасайт эле да. Жалгыз эле маяна тиги булар эмес. Аткарып аткан чыгарманын мааниси, маңызы, элге бере турган баягы таасири дегендей ушундай бир жакшы нерселер абдан көп болор эле. Эл аралык, элдер, улуттар арасындагы ушундай бир бул да саясат өзүнчө, ошол учурда идеология да. Анан ошол учурларда мен азыр эсимде, маселен, Кыргыздын көп эле ырчылары аяка бара бербейт. Улуу ырчыларыбыз албетте барган, маселен, чоң театр, колонный зал, Кремлевский зал деген, ал эми Георгиевский зал деген бар. Ошол жерден мен Кыргызстандан жалгыз өзүм концерт бергем ошол жерден. Российский президентский оркестр деп, ошол оркестр менен концерт бергенбиз. Ошолордун баарын жыйынтыктап келгенде, албетте мен өзүм байкаган эмесмин, өзүм да билген эмесмин. Анан мага ошол наамдар берилген экен да. Эми ошондой болсо, эгер ошондой бир артыңда бирөө улам-улам иштетип, сайгылап, ушундай бир тынымсыз турган киши керек экен. Ал эми нерсени билгим келип атат да, өзүңүздө кандай жоопкерчилик болгон? Мисалы, наам бир жоопкерчиликтерге түртөт да, ал башка жок, бул народный деген, эл артисти деген өтө жоопкерчиликтүү да.
ошол учурда болчу, сөзсүз түрдө болчу. Азыр эми биринин артынан бири ушинтип атаандашып чуркап отуруп бүт эле народный болуп туруп жасаган эмгектерибиз бир аз солгундап кетти. Ошол жагын алып караганда народный деген, эл артисти деген же болбосо эмгек сиңирген дегендердин кадыры баркы күндөн күнгө жок болуп баратат, чын айтсам. Келечекте мен ойлойм, эгер ушундай болуп бараткан болсо, келечекте бул наамдарды алып салууга толук мүмкүнчүлүк бар. Анткени бунун кандай пайдасы бар эми? Кээ бирлер айтат экен, мен көзүм өтүп кеткенде небере чеберлериме деп. Анын деле андан көрө ошол жакшы ырларды жазсын, жакшы ырларды запись кылып деген фондого өткөрүп алтын казына ошолор калат ал эми. Текчеде чаң басып отурган ал анча деле мааниге болбосо керек. А негизи bunday эмеге казактар барган, эбагыла барган. Казактарда азыр заслуженный народ, анан тиги бул дегендер жок азыр. Багы не деп коет? Халыкка, элге эмгеги сиңген ишмер кызматкер ырчы ошол. Эми бизде барышыбыз керек ошол. Жылдын аяк жагында жыл тандоосу деп капкалуу шаарына барып конок катарында ырдап келиптирсиз. Ошондо 3 ыр ырдадыңыз. Баягы баарыбызга өтө жаккан, апам жапкан нанды сагындым, атам жүргөн жерди сагындым. Анан тизмеңерден, түңүлүк тизмеңерден сызбагыла. Андан кийин дагы бир патриоттук ыр ырдадыңыз. Мен мурда уккан эмес элем. Досубузга төрдөн орун бергенбиз, жараткан өзү жалгасын, жаштары намыс кармасын деген. Сиз эми тематикада бардык ырларды ырдап жүрөсүз. Ушул ыр ырдаганда, патриоттук ырды ырдаганда кандай акыбалда болосуз? Улуттук, анан бир аң сезимди козгогон ырда кандай акыбалда болуп ырдайсыз? Анан лирикада же үчөөнү тең эле бирдей акыбалда ырдайсызбы? Ыр деген бул ар бир ырдын өзүнүн мааниси бар да, маселен. Кээ бир учурда шаңдуу мындай ырдаган, текст ошондой жазылган, ону ошого дал келип турса, баягы өзүңүзгө өзүңүз билбей каласыз, абдан көңүл көтөрүп, күлүп, жайнап ырдаганда. Ал эми кээ бир ырлар бар, бир аз муңдуу дегендей, кайгылуу дегендей. Менимче ошого байланыштуу болот. Кайсы тематикадагы ырды көбүрөөк жактырасыз? Ырды сөзүн тандоодо кандай иштейсиз? Кайсы композитор менен? Мына ушул баягы ички казаны кандай болот да? Бардык эле ырчылар бул менен мындай кылдат иштей алышпайт да. Мен бирин-эки ырларда канткен мен баягы Сардарбек Жумали бул ушундай бир жашы бир аз бир топко чыгып калса дагы ушу дайым чыгармачылыкта казанда кайнап турган инсан экен да. Мен ушул ырларды мындан башка дагы Кыргызстан деген дагы бир топ ырларды, Кыргыз эли деген бир топ ырларды мен өзүм тандадыңыз. Жок, өзүм кандай деп коебуз, заказ бергем, буйртма берип өзүм сурангам да, жазып бериңиз деп. Анткени ички мындай дареметиңиз ошону каалап атты да, Анан баягы чыгарманын актабалык, аткаруучулук багы мүмкүнчүлүккө тоже салып, мен өзүм ушундай деп отуруп алып эме кылганбыз да. Андан кийин дагы чыгарма даяр болгондон кийин деле мен аранжировка кылганда өзүм жасагам дагы, аны өзүм да өзгөртүп салгам. Бул боюнча ошол жанагы азаттык ыры деген ыр. Бул илгери жазылган. Бирок нотада бир аз өзгөчөлүгү бар. Мен өзүнө уруксат сурагам аны. Мен өзүм ыңгайлуу кылып жасап алайын, уруксат бересизби десем. Үнүңүзгө, уруксат деп. Мен аздыр көптүр диапазонум мүмкүнчүлүк берет да, мындай бир чоюп жибергенгечи. Ошентип эме кылып анан мен жасап бир жолу угуп калдык, бир жерде отурсак келип калды тиги киши келип эле. Ой, Керим, абдан жакшы ыр экен-ай. Өзүң жаздыңбы буну? деп калды. Тамашалап күлүп анан мен өзүм жаздым, мен өзүм бул десем чын эле ишенип алды. Ашыралы Айталиевдей болуп. Чын ишенип алды. Анан мен айттым, Сардар эке, бул баягы ырда экөөбүз жазган. Ошону мен ушинтип салдым. Анча-мынча жерде ушундай тексттеринде өзгөрүлүп кетти. Десем, ой, абдан жакшы болгон турбайбы? Өзүнчө бир баягы диапазон чоң ария сыяктуу болуп калып, бирде оор салмактуу болуп. Ушундай нерселер бар эми. Негизи ошол кишилер менен мен көп композиторлор менен деле көп иштеше албадым. Алар көптөрү мага көп чыгармаларын алып келип берген.
Анан ошол убактым жетпеди же купулганча бир аз эме Купулга эле толгон жок капа болбош керек да. Мен ырдай алган жокмун. Ошондойлору мен чынын айтайын сапсары болуп кеттим. Моундай жыйылып турат ноталарым. Күндөрдүн биринде анан мен баягы айыл жөндөр жазайын деп мен жазып алдым да өзүм. Жазып текстти да өзүм жаздым. Текстин такыр окшобой атат да, купулмат болбой атат. Сөз таба албайм, бир татынакай бир жеткилип таба албайм. Ошентип анан ушундай түйшөлүп отуруп анан ноталарым анан барактай баштадым. Барактап ичине бир жарым баракка жазылган ушул айылга кат дегендер жүрүптүр. Мен аны мурда мага бирөө берген экен, мен көңүл бурбаптырмын. Текст окуганда эле 3 куплет экен болгон. Тим эле мага шыр кетти. Орусча айтканда один к одному музыкама да дал келди. Өзүм ырымды уже бүгүн жазганым эстей да албайм. Ыргытты мага жабышып жатып. Надырбек Алымбековдуку, Анан Надырбек Алымбеков аксакалдын ошо сөз экен. Каникей Ирайлова экөөбүз мындан бир топ жыл мурун жазган экен. Аны записта кылышкан экен. Кайсы бир ырчылар ырдашкан экен. Аны ошентип бул ырда ошондой эмеде жаралып калды. Изденүүдө. Изденүүдөн экен да. Негизи эми адак мен түздөн түз бир композитор цикл илгери албетте мен Насыр Давлес, анан көп Калый Малдабасанов айларыбыз менен биз иштешпейт элек, алар жазып келип мага ырдайсың деген күндөр болгон. Кийинки жылдары эми мына ойлоп көрсөм көбөлөр чын баары эле өздөрү жазып алды, анан мен да өзүм жазганга туура келди. Керим, мына айтсаңыз, сиз Асанкан Жумакматов маэстро менен көп иштештиңиз абдан. Мен өз кулагым менен уккам, сиз жөнүндө абдан жакшы жылуу пикир айтып, өзүнүн мындай бир окуучусу катарында аталык камкордугу менен мамиле жасагандыгын. Деги эле мындай бир чыгармачылыктан ары талпынып кетүүгө ошол сиз айткан Калый, Насыр аксакалдардын, Асанкан Жумакматов аксакалдардын мындай таасирдүү күчү барбы? Ошол учурда? Ошол учурда эле, азыр деле эстейсиңер да алар жөнүндө? Азыр мында ойлоп көрсөңүз, Калый агайды мен маселен улуу киши өтө таланттуу ушундай бир инсан катары мен кабыл алам. Бул мен үчүн ошондой, кээ бир кишилер мүмкүн башкача ойлошу мүмкүн. Мен өтө баягындай бир великий деп коебуз го ошол киши катары. Кайталангыс киши кабыл алам. Анткени бул ырлары бүгүнкү күндө бир аз баягы жаштардын уже кайрылып келди бунун чыгармаларына. Ошо Селкиге дегендери, Кыздын ыры дегенди, Жайлоодо дегенди, мындай ошол эле Паризатты ушу иштеп чыккан аксакалыбыз. Мындай ырлар абдан көп, ошол эле учурда оригиналдуу да, ар бир. Буга чейин деле чоң композиторлор арасында бунун ырына жакшы маани берип келген болсо, азыр жөнөкөй эле мына ырчылар, кээ бир мүмкүн сабаты жок ырчылар, кээ бир окуган эмес диплому жок ырчылар деле ошондой чыгармак уже карасам көңүл бурдай баштады. Ыр экинчи жашоосун алып атат. Экинчи жашоосун алды. Анткени жакшы ыр, жакшы чыгармак жерде калбайт деген чын экен да. А мен муну ошол эле учурда мындай бир ушунчалык байкар элем да. Ушу романс сыяктуу Кыздын ыры деген ыр канчалык уксаң да мен акылым жетпейт. Кантип ошондой кылып аранжировка жасап, оркестровка жасап, аны ушул ырды берип койду экен депчи. Ар бир студентка бүтүп чыккан кыздардын баарысынан ушуну ырдаганга аракет кылат. Ар биринин өзүнчө тембри менен, ар бири өзүнчө ошону баягы жакшы бир жүрөккө жеткире ырдай билет да. Ушул сыяктуу Насыр агайдын көп ырлары, маселен, чыгармалары, Астасекин Колуктун мынакей сахнадан жалпылап айтып келгенде, бул кишилер чынымен ошол учурдагы маданиятты сүрөп, жанагы локомотив сыяктуу алдыда алып кеткен кишилер ушулар болгон да. Алтын доорду жарат. Алтын доорду. Асанкан Жумакматов айтсак, мен бул киши менен абдан көп иштедим. Мен 85-жылы иштесем, ошол өмүрүнүн аягына кеткенге чейин чогуу. Мен бүгүн да ошол жерде иштейм оркестр менен. Бул кишинин маданиятка болгон, чыгармага болгон мамилеси так табиятынан башкача экен да. Бүгүн бир кыялына бирдеме келип калса, жазып туруп, кечинде карматып коет, эртеси бизди ырдайсың деп ырдаткан күндөр болгон. Ошол кээ бир запистерибиз эми азыр толтура, кээ бирөөсү монтажда болбой калган менин чыгармаларым. Бүгүнкү күндө ошол чыгармаларымдай кылып
ырдаганга аракет кылам. Ошо болгону бир сутка же эки күн ошол ыр менен иштесем керек. Кээ бир учурда 1 жыл бою иштейсиң, ошондой деңгээлге чыга албайсың. Бул ошол кишилердин бир таасири экен да, керемет бир өзүнчө. Анан мына ушундай кишилер, улуу кишилер бүгүнкү күндө маданий чөйрөсүндө чыны менен жетишпей турат. Бул байкалып атат. Бул байкалып турат. Ким эмне кылса, эмне менен алек болсо өзү билет. Койдер кожобуз жок бүгүнкү күндө. Же министерство жагынан, же башка жагынан ырдын маңызы угарманды бир табытын бузуп коебу деген, же болбосо башка жакка үндөп жаткан ыр болуп калабы деген деле бир мындай бир анализ деп көргөн киши жок да. Кызыккан такыр эч ким киши. Ошол себептен мынакей бүгүн ырчылар абдан көп болгондо биз сүйүнүшүбүз керек. Бирок санга караганда сапаты көбүрөөк болот эле ошол учурда. Бул кишилерге дай алып келип ырдайм дегенде да болбойт эле. Анткени менин дареметим буларга жетпейт го, менин деңгээлим төмөнгө деген ой менен бара да албайт эле. Шыктанышчу да, көп иштешчү. Укмуш. Маселен, Малдабасанов агайым эсимде. Мына нотада 4-лүк, 8-лик, 12-лик, 36-лык ушул ноталар кетет. Теги 32-ликтиги буларды байкабай деле каласың. Чуу өтүп кетет мындай, дем алганча эле. Бирок ошону дагы байкап туруп кайтар эле да. Сен могу жерде ой берип жибердиң, ырдаган жоксуң. Давай башкадан ырдайбыз деп. Бүгүнкү күндө албетте жетишпей турганы көрүнүп эле турат, Менимче мындай мыктылардын жетишпей тургандыгы ошо өзүңө окшогон абдан кесипкөй, ошол ырды сүйгөн кишилер эле билбесе, азыркы жаштардыкы кыйын болуп турат. Мен мындай деп ойлойм да, Керим. 25 жылдан бери биз кээ бир ырлар бар, жана сиз айткандай Айылга кат, Кыргыз жерим, Апаз Жайнаковдуку, ал ошо саламат эже аткарганда гана ал өзүнүн өмүрүн ачты, туурабы? Ушундай ырлар бар да, аткаруучу ага сонун өмүр берет, элге жеткиликтүү кылып. Ушундан улам оркестрды сезүү, оркестрды мындай оркестр менен бир агымда, бир шерикте ырдаштын өзү бардык ырчынын колунан келеби? Бул өзүнчө бир чоң баягындай мастерство да, мастерство. Албетте оркестр менен ырдаш башында кыйын, эгер көнүп алган болсо, ар бир ырчы баягындай ырахатты ошол жерден алат. Эгерде дирижер менен, ошол музыка менен баары бирдей нукта бараткан, бири-бирин түшүнүп, бири-бирин угуп аткарылган чыгарма өтө ырахат. Ар бир ырчынын ошондон кийин үнү ачылат. Ар бир ырчынын ошондон кийин ырдагысы келет. Жаңы нерселер пайда болот. Эгерде көп ырчылар баягындай болбойт. Синхронсы болбой калат, алдыга кетип калат, тиги бул ошондо оркестрдагы кичине бир кыйналат, орусча айтканда недовольный болуп, бир сөз айтып коет, башка болуп коет. Ошол ырчылар көбүнчөсү оркестрдин арасынан бирөө бирдеме деп койбосун деп коркушат. Бул жаман нерсе да. Анткени менен биз иштеген учурларда биздин симфонийский оркестрдин толук эмеси саны 110 кишиден турган. 110 кишиден турган. Карамолдо Орозов атындагы, Жок, симфонический. 110 кишиден турган оркестр, анан ичинде албетте аябай күчтүү музыканттар бар. Бир-эки жолу ырдайсың, анан жаңылып тиги болуп калган болсо бир сөз айтып коет. Ошону менен үнүңүз да жок, өзүңөр да жок. Өзү да жок. Ошол астанан аттап киргенге бутуңду тартпай коркуп калган учурлар болот да. Демек оркестр бул чоң мектеп экен да, Чоң мектеп, абдан чоң мектеп. Ошол бүгүн тилекке каршы мынакей мен чынын айтып өтөйүн. Бул жанагындай бир сын пикир деле эмес. Бул мен чын ак дилимен айтып аткан. Бүгүнкү күндө оркестрге көңүл бурган эч ким жок. Таптакыр ушу министр деле түшүнбөйбү? Чынын айтканда министрлердин көбү түшүнбөйт. Малдабасанов менен Малдыбаевдин айырмасын билбеген министрлер көп эле келип кетти. Мен ошол түшүндүм. Орган менен органдын айырмасын билбеген деле министрлер айтып алып ушундай болуш. Ушул сөз көп айтылып атат. Же болбосо өтүп кеткен Малдабасановду өзү келсинчи деп деген деле министрлер болду. Ошол министрлер эмнени күтсө болот?
чынында бу жерде айланып келип эле биздин бийликке тиги буга каршы сөз айтып аткандыгы эмес, бул менин өзүм оюм. Эгерде ошол жерге билген, көзү жеткен кишилер келсе жакшы эмес. Эми азыркы министриңер Кудайга шүгүр да. Азыркы министр Кудайга шүгүр, эми көрсөтсүн, иштесин. Бул киши буга чейин да министр болуп иштеген. Аябай күчтүү жер мабыреки КТРде иштеген. Тажрыйбасы бар. Бул кишилер менен да көптөө сүйлөшүп калганда айтар эле, мына ырларды бузуп атышат, тигинтип атат деген айткан сөздөр эсимде. Мына эми иштесин, эми азыр толук мүмкүнчүлүгү бар, колунда орусча айтканда полномочия укугу бар. Бул кишиге только азыр ийгилик гана каалаш керек, жардам беришибиз керек, ийгилик каалашыбыз керек. Эми жалгыз ырчылык эмес, өз учурунда 12 жылдай филармонияны башкарып турдуң. Филармония эми филармониянын жетекчиси бул чын-чынына келгенде статусу боюнча министрдин статусунда, анткени ал улуттук деген статусу бар. Аны өкмөттүн башчысы дайындайт дегендей. Азыр ары бери өтүп филармониянын ал акыбалын сураган келбеши да мүмкүн, анткени эми азыр бир сөз айтсам эле тиги досторго тийип калат жана башка деп. Филармония эми 1-2 кишиники эмес да, ал жалпы улуттук, ошон үчүн филармония жасаган ишиң дагы көп болгон өз учурунда. Бүгүн филармониянын акыбалына кандай карайсыз? Бүгүн өзү негизи айтпадыңызбы, улуттук деген статус бар деп. Улуттук деген статусту мен алгам. Сиздин учуруңузда? Ой боюна койбой, ошол учурда президентке кире берип, улуттук деген токтоттук, көбөйүп кетти дегенде болбостон көгөрүп отуруп, ошол мен учурда алгам. Андан кийин өкмөттүн номенклатурасына өткөргөндө мен болгом. Ар бир министр келип эле чокчоңдоп асыла берген, анан мен кирип президентке айткам ошол учурда. Биз же иштей турган болобу, же иштебей турган болобу. Министр улам-улам алмаша берет экен, келип эле тигиндей дейт, мындай дейт, иштен алып коем дейт. Десек анан ойлонуштуруп кой. Өкмөттүн карамагына, курамына кошойлу дагы. Анан ошол премьер-министрдин буйругу менен кое турган кылайлы деп. Ошол баягы лист согласования дегендеринен бери мен толтургам ушуларды. Чуркап жүрүп, ар бир министрликтин каалгасын чертип, туурабы? Ар бир министр кол коюп чыгыш керек да. Ар бир министрге да. Ошо министрдин мүчөлөрүн, өкмөттүн мүчөлөрү бар эмеспи? Ошолордун баарына кирип, ошонун баарын мен жасагам. Филармониянын уставын мен алмаштыргам. Алмаштырганым кандай? Генеральный башкы директору менен худругу эки башка болсун деген. Мурда экөө бир болчу. Ошол эле директор өзү көркөм жетекчи болуп алган. Көркөм болбойт да андай. Бул такыр болбогон. Ошол директор дегени ал эми мындай айтканда, чоң театрдын же болсо Мариинский театрдын директору ким экенин билесизби? Билбейбиз. Мен да билбейм. Кимин билебиз биз? Көркөм жетекчиси. Гергиев дегенди билебиз, көркөм жетекчиси. Көркөм жетекчиси өзүнчө иш алып барыш керек дагы. Директор деген ал бул чарбачыл киши болуш керек. Иштеп аткан артисттердин кийиминдеби, башкасындеби, айлыгы деби иши кылса, төбөсүнө тамчы өтүп атса ошону жасаш керек, үшүп калса жылытыш керек, ысып кетсе муздатып, ушундай бир шарт түзүп берген гана директордун ролу ошондой болуш керек. Мен ошондой нерсени жасаткам. Эми бүгүнкү күндөгү акыбалы менимче дурус эле. Бага Кудайга шүгүр, мына бүгүн 2017 болсо, 2007-жылы биз май-июнь айларында ремонтун толук бүтүргөнбүз. Канча каражат кеткен, эсиңизде бар болсо? 41 миллион 200 миң сом кеткен ошондо. Мамлекеттин чөнтөгүнөн, казынасынан? Мамлекеттин казынасынан ШОСко даярдык көрүү боюнча ошондо кеткен. Эгер ШОС болбосо болбой да калмак ошол учурда. Болбой калганда бүгүнкү күнгө чейин эми мындай болуп атышпайбы азыр? Кээ бир театрларда чатырына акча бөлүп коет. Кийинки жылы тигине дейт. Анан биягына беребиз дейт. Ушинтип отуруп, бир 5 жыл өткөндө чатыры кайра жабыш керек. Ушинтип атышат. Комплексно ремонтко берилген экен, Бирөө да жасалган жок да, ошону биз жасаганбыз. Мен ал жасагандагы жеңилге түшкөн эмес. Мен ошол президентине чейин, президенттин администрациясынын башчысына чейин улам-улам барып каккалап, маны көрүңүз, чирип кетиптир могу жери. Маны көрүңүз, бул август өтө турган болсо элдин баары тымчыгы бөлүп калбайбы? Эмне болот? Бирдеме 1,5 эсе болуп калса.
кондиционерді қоялы. Филармония кондиционер деген билчү эмес эч. Өзүңөр билесиңер, жылыткандағы пальто кийип алып отурчу бар. Онда шапкаларын жабынып алып, кийип алып, пальтосын кийип, байкуштар ушинтип концертти өткөрчү. Мен билем, иши концертти өз учурунда өткөрүүгө өзүңүз ынтызар болуп, да бир жолу февраль айында 2010-жылы биз бир концерт берип барсам, ушу жылдыз өтпөсө эшик жабылат деп айтып өзүңөр контроль жасачысыңар. Мен мындан улам бир суроо бергим келип атат. Филармониянын жетекчиси, мына сиз ырчысыз, эл артисти, Токтогул сыйлыгынын лауреаты. Ошол кезде башка жерлерге барып ырдаганыңыз өтө сейрек эле. Той ашка барып. Анткени ал деген башка статус болчу. Азыркы филармониянын жетекчисин биз баарыбыз сыйлайбыз, академиялык мындай артист катарында. Бирок азыркы бардык мындай иш-чаралардын бардыгына өзү алып баруучу болуп алганга кандай карайсыз? Сыпайыгерчиликке салбай. Мен ачыгын айтсам тигиз капа болуп калышы мүмкүн. Бирок суроо бердиңиз, мен жооп берейин. Эгерде мен ошол кишилердин жетекчиси болсом, мен 3 жолу көргөндөн жумуштан алып салмакмын. 3 жолу көргөндөн кийин тойдо отуруп, уламдан улам акчага барып, филармониянын артисттерин апалып, ырдатып, бийлетип. Бирок ошонун баары эмне дейм, ошонун баары биздин баягы атабыз, башчыбыз, биздин жетекчи министр билиш керек ошону. Буга деле президент келиш керек. Буга деле премьер-министр келиш керек. Баладес керек. Бул ушундай бир улуттук статусу бар биздин бир чоң бир маданий борборубуздун жетекчисиң сен саат 5-тен 10-га чейин тиякта жүрөсүң, же болбосо 6-дан 11-ге чейин. 6-дан 11-ге чейин сенде концерт жүрүп атпайбы, сен барып тартипти карабайсың. Артисттериң кандай ырдап атат, кимиси келип атат, оркестрың кандай ойноп атат, бийчилериң кандай бийлеп атат, эл өзүн кантип алып жүрөт, элге шарт түзүлүп атабы, түзүлбөй атабы, балдар кирип чырылдап атабы дегендей бир немелерди ачыш керек да. Азыр ушундай шылуундар болуп алды. Жетекчинин баары көпчүлүгү эле биринчи кезекте министрди колго алат, министрдин оозун жабат деле ошону менен аны байлап салат. Бир министр келип кыңк эте албайт. Ошону кантип байлайт, анын өзүнүн жолдору болуш керек. Мен бир министрге же болбосо мен бир премьер-министрге жагынып сөз сүйлөп бүгүнкү күнгө чейин барган жан эмесмин мен негизи. Мен өзүм ордумду билем, мен өзүмдүн орусча айтканда достоинствомду билем. Бирок кээ бирлер бар экен барып туруп эле ушундай кылып алат го деген өзүм оюм ошондой да. Анткени бир да министр эчтеке дей алышпайт. Бул эки кесип чоң. Алып баруучу тамада деген өзүнчө кесип. Анда тамадага өтүш керек. Ал эми жетекчи деген колунда 500 киши иштейт. Ошого карата тоже ошол артисттер же болбосо өнөр адамдары ошого карата мамиле жасайт. Ал тойго апарып алып бүгүн эртең 1 жыл 2 жыл балдарды боюнан байлап алып барып ырдатып бийлетиши мүмкүн. Андан кийин ал бир күн жарылат. Мен айт дейсиңер, бир күн жарылат ал. Бирөө болбосо бирөө айтат, токтот дейт мындай. Сен $200 алып 100-ün бизге бересиң, 100-ün өзүң аласың деп айтат. Ошондой жактарды бар экен, мен көп угуп жүрөм, мен өз көзүммен көргөн жокмун. Керим, мынабу депутаттык шайлоо болуп. Бирок мен досума ийгилик каалайм. Мен досум болот ал. Мен ийгилик каалайм. Багы дос күйдүрүп айтат дейт. Туура, душман сүйдүрүп айтат дейт. Баары эле көкүлүнө сылап, сен жакшы. Бирок аркасынан сүйлөшүп, Анан мындай чыкканда жамандап эле жүрүшпөйбү. Канчасы келип атат, канчасы коллективне келишти, тигинтейли, мынтейли. Мен айтам, мага келбегиле, мага жолобогула. Мага ушундай жашоо жагат. Мага аракет кылбагыла деп эле айтып жүрөм. Бул жашоо аябай жагып калган окшойт. Бирок кичине 2007-2008 жылдарга барсак, шайлоо болгондо Бакиевдер бийлигинин учурунда парламентке шайлоо келип, эми сиздин атыңыз керек болду, ал партиялар бүгүн ошондой кылып атышпайбы? Мына партиялар мыктылардын атын тизмеге алдыга коюшат дагы, атыякка барганда алып коет. Бирок ошондо силер Сабыр Жумабеков экөөңөр абдан жакшы кадам жасагансыңар. Экөөңөр тең кыргыз элине аттын кашкасында белгилүү киши болчусуңар, тизмеде турдуңар, бирок келгенден кийин орунду бошотуп бердиңер. Маданияттуу түрдө эч ким ант жазбай эле, ант кылбай эле жигиттерчесинен. Балким парламентте отура бергенде көбүрөөк тажрыйба алмаксыз.
балким да. Мен ошол учурда тажрыйба ала албайт элем. Кээ бир көрүнүштөр мага жат көрүнүштөр болду. Менин көңүлүмө жаккан жок. Азыр мүмкүн болушу мүмкүн эле. Ал учурда канткен менен ошо партия менен келгендердин күчү бар болчу. Мен ашынып бирдеме сүйлөп алсам эртеси эле чаап салмак мен. Же болбосо могуга колуңду көтөр, мага колдош керек десе колдобой көр, сразу эле алып салмак да. Жөн эле алып салмак эмес, жаман бирдемелерди. Жакшы киши болосуң, башка болосуң, шерменде кылсаң ойлой турбайбы азыр. Ушундан айтып койсок болот да, бүгүн Демек өкүнбөйсүз. Бир да грамм өкүнбөйм. Мен кеткенимде бир силкинип алгам, жеңилдеп. Уф деп алгам. Кутулдум деп. Анткени мен ошого барардын алдында мен отказ бергем. Отказ бергенимде ошо абройлуу эле абдан ушу чоң кишилердин бирөөсү атын атпай эле коеюн. Сен келесосуңбу дегенде өлгөнү турасыңбы? Бул деген мондай. Сен отказ берип өлгөнү турасың го десе, анан мен чын эле корком, чын эле ушундай болбосун деп. Ал учур ошондой болчу. Ошол система, Бакиевдердин системасы. Эми азыр албетте азыр деле ошондой, бирок маданияттуу түрдө да. Азыр деле ошондой, азыр тескерисинче маданияттуулук жок азыр. Тескерисинче маданияттуулук жок. Кимиси партиянын ичинен дагы билимдик жок, айтайын деген айтат, кээ бирөөсү дөбдүрөп сүйлөп, эл деле көрүп түшүнүп калбады бул эмне болгон. Деңгээли менен да төмөн экен, кантип биз эми ушул кишини шайлап алганбыз дегендер көп эле болуп атпайбы. Бунун баары өкүнүчтүү, бунун баары эми өкүнүчтүү нерсе. Дагы деле айланып келип туруп буну бир кишиге чаптай берген болбойт да. Маселени айталы, президент жалгыз, премьер жалгыз. Бул өзүбүздүн аң сезим ошого жетпейин, жакшы ийгиликке жетпейт окшойбуз. Мына дагы эле кийинки шайлоодо деле ошондой болуп калышы мүмкүн. Акча табыш оңой экен азыр. Акча табуунун жолун билген шылуундар бар экен. Машыгып бүтүштү да. Капчыгы толуп турса, аны кайда жумшайт анан? Аны ошол жака жумшаш керек дагы. Өзүнүн байлыгын да сактап калыш керек. Тиякта да кичине отуруш керек. Мына ошондой ой менен алардын көпчүлүк депутаттардын ою менимче депутаттар деп эле мен аларды көңүлүн оорутпайм. Бирок тилекке каршы ошондойлор болуп атат да. Кээ бирлөр бир жерге барып калсак, сүйлөшүп калдык, сүйлөшүп отуруп эме кылсак, анан бирге сүйлөдүм, сен ким элең десем, мен депутатмын дейт. Мен билбейт экенмин. Чынын айтайын, билбейт экенмин. Кимге уялдыңар? Сиз уялдыңызбы же ал уялдыбы? Мен уялдым. Мен билбей койгонмун. Демек, мен кичине артта калган сыяктанып калдым. Бирок экинчи жагы мен билбей эле койгонум жакшы. Мага билиниш үчүн ал өзүнүн эмгеги менен, жакшы бир иштери менен ошол трибунадан мен көрсөм тааныйт элем да. Мен тааныбай атпайм да. Чын-чынында мына бул маданият чөйрөсүндөгүлөрдүн мындай бир тиги ызы чууга кабылышы абдан сейрек кездешет. Мен сиздин чыгармачылыгыңызды абдан жакшы сыйлаган, урматтаган кишилердин биримин. Ошол эле учурда жанагы советский менен тиги чоң трассанын боюндагы жер боюнча салынган үйлөр боюнча бир топ чата чыкты эле. Бүгүнкү күндө ал кандай болду? Эмне деп түшүндүрөсүз элге? Анткени аттын булганышы да кыйын да. Мен жалпы эл укканы жакшы да, ушу суроону бердиңиз жакшы. Мен ушуну берсе деп турдум эле. Мындай 20 сотук жерди шаардын багы ошол кездеги мэри Данияр Үсөнов болчу. А киши радиодон, телевидениеден, КТРден реклама кылган. Жерди сатылат, шаардын жерлери сатылат. Эгерде кимде ким тез келип алса, мына жерлерди 30% багы жеңилдик берилет деп. Турбай, бүгүн архивди көтөрсө турбай ошолор. Анан мен ошону жакшы ой менен, мен ошол жерди 20 сотук жерди алганмын. 20 сотук жерди алганымда дагы кийин айтып атышат. Ошолор жазды да, президентке чейин жалган жашыктар жазып атышпайбы? Мен президентке барбадым да, түшүндүрбөдүм да. Мынакей 10,5 миллионго ошону баалап салышкан. Ала албай калсын деп. Анан мен айлам кеткенде шаардык кеңешке кайрылгам. Да силер чечим чыгарып берди. Мен азыр төлөй албайм муну. Багы узартылган мөөнөт рассрочкага бергиле мага. Мен жылда ушу немени түзүп бергиле, ошону тапканымды төлөп турайын деп 5 жылга бир добуштан шаардык кеңештин чечими турат менде азыр.
ошол жерди беришкен. Мен ошонун баарысын төлөп бүттүм. Учурунда сааты күнүнө чейин. Мен эч нарушение кылбадым. Ошондо мен анан кийин то, что ал жер зеленый зона тиги бул деген менин маселем эмес ал. Туура, Орыстар айтканда мен добросовестный покупатель. Мен купил уже. Мен кызыл китебим бар. Никто бир да киши ал менин менчигим тигиге акысы жок анын бүгүнкү күндө. Ну, тем не менее, жанагындай бир эмелер чыккан. Азыр көптүр ошондой бир жанагы тентек бир группалар чыккан ошол учурда. Азыр ойлоп көргүлө, бир да көп кабаттуу үйлөр жөн эле барып тынч үй салган бирөөсү да жок. Дала кишилер менен эмне максат менен алдыңыз эле ал жерди? Көп кабаттуу үй салам деппи? Мен ал жерде өзүмдүн бир музыкалык мектебимди ачсам дегенмин да. Мектебимди ачсам деп анан эме кылганда мектеп бүгүнкү күнгө чейин проектиге кирилген. Меники бир корпусунда кичинекей залы бар, жаш балдар үчүн, бир корпусунда кабинеттери бар, татнагай. Демек, чыгармачылык дүйнөгө арнамаксыз. Эми бул жерде мисал, маселен, Алибек Нишев, мен жакшы сүйүктүү урчум да. Тенор, экөөбүз тең лирический тенорбуз. Экөөбүз Россияга башка жактарга концертке чогуу Кыргызстандын атынан барып калам мен, ал Казакстандын казактардын ошондо бизди агайыны деп койчу. Ал деле айтчу, менин иним болот деп. Эми ошол киши укмуштай сон школасын ачты, өзү салбады, президент өзү салып берди ошого. Салып, мебель, тиги буларын баарысын салып, анан өзү келип лентасын кесип, мен ошол кишинин турагым келди, чын айтканда. Мен да ошентем дедим да. Ошондой эле Өзбекстанда жанагы Ташмухамедов, анан жанагы Москвада Россияда эми көп эмен растраповочный аялдар. Азыр каквалы кайсыга жетти стадиясы? Азыр доказат чыгарып коеюн. Ошентип мен бүгүнкү күндө алдым. Кыялыңыз болчу. Мамлекетке мен 10,5 миллион мен төлөп койгом. Бюджетке кирген ал акча. Кээ бирөөлөр айтып атат, буну подарок кылып берген, буга белек кылып берген бекер. Былжырабасын ошолор. Мен дагы бир жолу айтам, былжырабасын. Менин колумда оригинал квитанциялары турат. Мен ушул жөнүндө президентке да айткан жокмун, эч кимге айткан жокмун. Акчасы төлөнгөн, бул сатып алынган нерсе. Анан Кудай бурса бүгүнкү күндө улам жогорку сотко жетет деле, анан кайрып берет, жогорку сотко жетет. Аны сот болуп аттыр деп дагы мага бирдемелерди айтат. Мен эмес, шаарды берип атат, туура эмес жерди берген деп. Шаар туура эле берген жерди. Ошол жерде катар-катар үйлөр турат. Оң жагында, сол жагында, өйдө жагында, бөйрөк жагында. Эмне аларга можно тиги жер мүмкүн эмес. Аны деле ойлогон эч ким жок. Ошентип отуруп жогорку сотко жетет. Жогорку сотко барганда президенттин аппаратындагы 1-2 кишилер чалат экен. Буну токтоткула, президент билет, өлөсүңөр деп. Алар кайрып берет. Ал ушинтип отуруп жүрө берсин. Жүргөндө эмне? Өкүнбөйсүзбү? Жок, өкүнүчтүү албетте. Мен ал кичен бир 2-3 баланы бүтүрүп мүмкүн чыгарып койт элем мен. Вообще түшүнүш керек да, кыргыз эли. Мына кумтөрдүн алтыны же болбосо чыр болуп атат, алтын деле байлык деп жатып албадыкпы? Биздин байлык биздин эл ичиндеги өнөр адамдарын даярдоо. Маселен мен ушундай кыялымда ойлор элем. Хотя мен бир экөөнү чыгардым ошондой балдардан. Болот 1000 жыл кыйктын деңгээлине жетипсе да ошондой деңгээлде бир 3 баланы чыгарып алсам Кыргызстанда, 3өөнү. Эми той тамашага даярдаган балдар башка, мен ага барбайм. Ошондой ырдай турган, ошол чоң бир бийик сахнада ырдай тургандардан чыгарып алсак, бул кыргыз элинин байлыгы болот болчу. Кыялдар орундалат, Керим. Кудай бурса орундалат. Кийинки эмне болгон күндө дагы эшикте 21-кылым, ал өзүнүн чоң дүйнөлөшүүдөгү кыргыздардын ошол чоң диалогтон калбай, түрткүндүү болуп калбай, анткени башка дөша мамлекеттер сыяктуу биз компьютер ойлоп чыгып, же шумдук завод салып жана башка кыла албайбыз да. Ошого биз өзүбүздүн нарк маселебиз, мурасыбыз, ырчыларыбыз, маданиятыбыз менен, тилибиз менен барат экенбиз. Чын-чынында жакшылардын мезгилине ишенесизби? Жакшылар келет, жакшы болот бизде, жакшылардын заманы келет дегенге. Менимче маданий чөйрөсүндө жакшылыктар келет, бирок башка колоритте, башка стилде, башка көрүнүштө келет. Мисалы
бүтүндөй бардык нерсе азыр компьютерге өтүп аткан мезгил. Чыныгы табиятынан берилген таланты менен чыккандар уламдан улам басынып кете берет мындалар. А биз аларды колдошубуз керек туурабы? Басылбаш. Колдошубуз керек. Мына мен наам боюнча айтып өтөйүн. Мына оперный театр же болбосо оркестрдеги балдарды алып көрсөңүз, ушулар 2-ден 3-төн диплому бар балдар. Баарынын үй бүлөсү бар. Баарынын бала чакасы бар. Баарынын тең ушу бир баягы общежитие ошого окшогон жерлерде жашаган балдар бар. Ошолор баягы өз кесибинин фанаттары да булар. Таштабай иштеп жүрүшөт. Булардын эми иштеп аткан учурларын барып күбө болгон күндөрүңүз болсо керек. Укмуш булар. Балеттегилер тим эле кара терге түшмөйүн кетпейт алар. Эми алардын образы ошол. Ушунчалык иштешет. Бир күндө 2 жолу вызов болуп калат. Эми ошолорду жарыбаган зарплата менен айталы 8 менен 10 миңдин ортосундагы маянасы менен мына ошолор Кыргызстанды даңазалай турган жакшы чоң мааниси маңызы терең классикалык болбосун, лирикалык болбосун чыгармаларды аткарып, жасап, ойноп жүргөн ошолор. Мына ошолор сыйлыкты биринчи ошолор алыш керек да. Ал эми биздин жеңил желпирдаган инилерибиз, карындаштарыбыз капа болбосун. Мен алардын баарын сыйлайм, урматтайм. Алар да керек. Бирок буларга караганда жашоо деңгээли бир топ бийик. Сени менен бийик турат алар. Кайсы тойго барса да $200-300 алат. Бир тойдон барып экинчисине чуркап атканын көрөсүң. Демек алар чуркап иштеп атышат, үй бүлөсүн багып атышат. Ар бирин баягындай көп кабаттуу үйлөрү бар, машинелери бар, бала чакасын жакшы багып, ушинтип атышат. Бир жагы аларга мамлекет камкордук көргөн жок, бирок өздөрүн алып кетти. Бул жакшы нерсе. Ал эми тиги балдарга бир гана нерсе, мамлекет камкор болушу. Аларга стимул боло турган нерсе, аларга сыйлык болчу. Ошолорго мамлекет камкорду көрүп, сыйлыкты көбүрөөк ошолорго берсе, жакшы. Бүгүнкү күндө кандай? Комиссияда отургандар деле айтып атат. Буларын ким билет, эч ким билбейт дейт. Кудай урбады, болбойт деп. Наоборот, ошо билдириш үчүн ошолор менен иштеш керек болчу биз. Иштешибиз керек. Сиз дагы бир комиссияда барсыз, Мен мамлекеттик комиссияда. Сыйлык мамлекет топтоо кылатын да. Ошол жагын алып караганда бир аз өкүнүчтүү. Багы ошолордун да үй бүлөсү бар, тууган уругу бар дегендей. Алар дагы кээ бирөөсү таштап кетти, башка өлкөгө кеткендер. Жакшы балет жагындагы бийчилерибиз башка мамлекеттерде иштеп жүрүшөт. Өткөндө сиздин ордуңузда кече Марташимович Байжиев отурду. Ошол киши айтты, биз Сүймөнкул Чокморовду, Таттыбүбү Турсунбаева, Советбек Жумадылов, Болотбек Бейшеналиев жана башка мыкты залкарларды тартып киного дейт. Биз кыргыздарды мына ушундай, кыргыздар мыкты, сулуу, акылдуу, укмуштуу да ойной алат деп бир кыргызды, Кыргызстанды даңазалачубуз дейт. Сиз да ошону айткыңыз келип атат окшойт? Мен ошону ырчыларды ошондо айтып атам, бирок алардын жанры боюнча айтып келгенде ошолордун фундаменти менен бүгүн кыргыз болуп искусствосу жашап атат. Ошол Калым Алдабасов, Насыр Давлетовдордун чыгарган чыгармалары бүгүнкү биздин театрларда, ошол эле драм театрлардагы чыгармалар, ошолор менен жашап атабыз биз бүгүн. Экинчи жашоо берип, мындан кийин дагы айла жок, эчтеке жок, үчүнчү жашоо бересиз. Жаңы бир чыгып кеткен бир укмуштуудай бир көлөмдүү чыгармалар деле жок азыр. Эмне үчүн жок, себебин билип айтып атпаймынбы? Жеңил, желпи, аны талап кылган эч ким жок, аны жазып бер деп суранган эч ким жок. Демек бул баардыгыбыздын маселебиз экен. Керим, кайсы акыркы кезде эң сүйүнгөн, анан эң өкүнгөн окуяң кыскача? Мен сүйүнгөн күндөрүмдү так деле айта албайм, бирок сүйүнүчтүн себептери менин үйүмдөгү неберелерим. Азыр үйгө барсам дагы чуркап чыгат, чулдурап, ата деп, бул өзү керемет турбайбы? Илгери бизге айтып койчу эле, мен неберем тиги болсо, эми булар чал деп, неберелерин айтып калыптыр деп. Турмуш акырын өзүнүн угунда алып кете берет экен. Мага ошол кубанычтуу күндөрүм. Күйүнгөнүң? Күйүнгөн нерсем так айта албайм. Мен турмушума, жашоомо, жасаган ишиме, эмгегиме Кудайга миң мертебе шүгүр кылам. Баары жакшы. Ушунчалык өз учурунда
көз тие турган ушундай бир ийгиликтерди мен жасап алганмын, жасаптырмын. Саяпкерлериңе да рахмат. Саяпкерлериме рахмат, мени окуткан мугалимиме рахмат, мени дайым ушу жанында алып жүргөн Асанкан Жумахматовго такай ыраазычылыгымды билдирем. Арбагы ыраазы болсун, дайым колдоп жүрсүн деп айтам. Жалгыз мен эмес, бүтүндөй чыгармачыл инсандарды. Албетте ата-энеме. Эрте турбай, кеч келип көнүп калдың. Тажа элексиңби? Мага ушундай жашоо жакты азыр. Жакты. Мен ушунчалык филармонияда бир топ жыл иштедим. Интрига эртең менен келип бирөө бир сөздү айтып коюп, же бир чыландын башын чыгарып коюп кетип калат, кечке ойлоносуң, кыйналасың. Чыгармачыл кишилер деп коебузбу, эмне биз сезимталбыз. Мен кишинин карегинен, көз карашынан, бетинен ушундай бир байкап коем ар нерсени. Ушул эмнени айткысы келди эле деп ушинтип кечке кыжаалат болуп жүрүп. Азыр жаның тынч, жакшы жашап аткан экенсиң да. Мен жеп бүтүп турмун көрсө. Азыр мага ушунчалык жагат, мага эчтекесинин кереги жок. Турмушум дурус, көз тийбесин. Балдарым жакшы бары. Ошол учурда концерттер, мына мен быйыл өткөн жылдар аябай көп жерге барып келдим. Россиянын көп жерлерине бардым. Красноярск, Новосибирск, Москвага 2 жолу бардым, Турцияга бардым, тиги Кувейт, Сувейт иши кылса, мен убактым такыр жок. Бирок бүт бары тең көңүлүм көтөрүлө турган нерсе. Ушак-мушакты баштаганда ошол замат айтам, токтот сөзүңдү дейм. Ушагымды укпайм. Албетте саясат жагынан болуп аткан өзгөрүштөрдү, жаңылыктар болуп калса, укканга сөзсүз ошол убактымды бөлөм. Ал эми болбогон ойду келди сөздөргө мен азыр алыс болуп жакшымын азыр. Ооба, эми мөмөңдү бере турган, жемишин бере турган учур келди да азыр. Окута турган, өзүң чыгара турган жанагыдай. Мен эми чыгармачыл киши катарында келген 17-жылдагы сизге чоң чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Албетте сиздин элге бере турган, журтка бере турган, өлкөгө бере турган мүмкүнчүлүгүңүз дагы көп. Достчулуктан пайдаланып айтып коеюн, тиги улам тынч жашоого көнүп эрте карба, Керим. Эми тынчтыкта жашарасың мында учурда. Жашарып атасың анда жакшы. Жыл биз үчүн жакшы ийгиликтин, жеңиштин жылы болсун. Анткени 17-жыл кыргыздар үчүн биз президент шайлоодо ушул өзүбүздүн мына бүгүнкүдөй позицияда туруп, сиз бүгүнкүдөй позицияда туруп, жакшылар бир жакшы башчыны алып келгенге аракет кылышыбыз керек. Урматтуу замандаштар, ушуну менен биздин уктуруубуз дагы, көрсөтүүбүз да соңуна чыкты. Эртең эфирден кайрадан жолугушканга чейин сак саламатта туруңуздар. Бүгүн биздин уктуруубузга Кыргыз Республикасынын эл артисти, Токтогул сыйлыгынын лауреаты Керим Турапов келди. Саламатта калыңыздар.